Ассаламу алейкум жалпы көрүүчүлөр. Бүгүн бизде Кытайдан дагы бир посылка. Бул посылкада светящиеся кроссовки деген. Ну, табаны жана турган кроссовки да. Посылка бир айдын ичинде келди. Мен өзүм заказ кылгандай кызыл түстөгү кроссовки. Так. Азыркы учурда бул нерсени Москвадан сатып алайын десең, ушул Москвада эле Кытайда чыгарылган ушул эле кроссовкилер 3000 рубль турат. Китайский воздух. Башка бир блогердин айтуусунда бул өтө жыттуу экен, ошол блогерге жагат. Жок, эч кандай бир жакшынакай жыты деле жок, кызыкча эле болбогон эле нерсе экен. Кроссовки как кроссовки. Эч кандай жеринде чыгып калган жиптери жок. Шнурок. Так, стелька. Ичинде дагы эч кандай бир жип-сиптер салбаңдаган эч кандай нерсе жок. Бардыгы тыккан, таза, жакшы кызыл кроссовки. Клей дагы эч жерде чыгып кеткен, ашыкча болуп куюлуп кеткен клей жок. Бардыгы таза тыккан жасалган. Итак, туугандар, мен баарын билип келдим. Могул жерлери жанат болуш керек эле негизи. Кайсыл жерде жанат деп могул жерде кнопкаларын карадым дагы эч кайсы кнопкасын таппай коюп, кайра барып заказды карасам, бул тапаны жанбайт экен. Буну саткан адам мени алдап коюптур. Бул негизи караңгыда эле могул рисуноктары жанганга окшоп көрүнөт экен. Бул караңгыда. Бирок негизи сүрөтүнө караганда сүрөтүндө могул подошвалары дагы жанат болчу. Болгону ушул караңгыда эле нол чекелери мындай болуп көрүнөт экен. Азыр менде камерадагы эч нерсени көрсөтө албады. Бүгүнкү видео ушул менен аяктады. Башында мен да жакшыраак карабапмын, ушул нерсени жакшыраак карап, кийин заказ кылгыла. И каналга жазылып, лайк басканды унутпайбыз.